Өнүгүү деген бул мен үчүн эми ар бир нерсенин өзүнүн өнүгүүсү болот. Мисалы үчүн мен өзүм маданият тармагында иштегендиктен маданияттын өзүнүн өнүгүүсү бар. Өнүгүү энди эмеде жашоо турмуштун жакшырышы, адамзаттын пейили тогуу ушул өнүгүү. Өнүгүү деген жумуш болсо болду да. Производство эме алса, фабрика, заводдор иштесе. Мурда эле ошол жердеги обувной фабрика, швейный фабрика, мол завод деген бар эле. Ошолор иштеп берсе эле биздин эмебиз Талас областыбыз, не то что Талас областы эмес, Кыргызстан бардыгы эле өнүгөт эле. Өнүгүү өсүш негизи баягы айыл өкмөттөрдө же мекеме уюмдар менен бири менен мамиле тыгыз болуп, мындай мелдеш уюштурууда, бизде спортто алсак мелдеш уюштуруудагы болгон кемчиликтер болбосо, балдары мамтып бирок барып келип орундарды ээлеп келген, бул деле өсүш. Өнүгүү деген адам түрү жаралгандан кийин ал универсалдуу болуш керек да. Ар бир тарапты, мисалы үчүн мен болсо өзүм кезим боюнча юрист болгум келет, бирок мен ар тараптарды, тилдерди, башка илимдерди, экономика болобу, искусство болобу, кино болобу, ошол ар тараптуу өнүгүүсү керек болуш. Развитие для меня это стремиться к большей лестнице, скажем, идти выше, идти дальше, покорять новые вершины. Өнүгүү бул элдин биригимдикке чакырышы, элдин жардам бергендеги элге. Мен ойлойм, эл өнүксө деген, келечеги кем болсо деген сөз да, деп ойлойм. Өнүгүү деп, биринчиден өнүгүү деп элибиздин, өзүбүздүн өнүгүшү деп жанагы азыркы эле айтып өтүлгөн нерсенин баары эле өнүгүү болуп эсептелинет да. Башынан баштап эле айтып кетпедик ошо. Элибиздин жерибиз, элибиздин курсагы ток болсо, ошон андан кийин курсак ток болсо, андан кийин андан аркы ишти өнүгүү деп коет. Ошондон кийин анан ошо оюң менен ар көздөй өнүгөсүң да. Астыда планды ойлойсуң. Курсагың ачып болуп эчтеке ойлобосоң, кайдагы өнүгүү бизде? Өнүгүү деген бул эми бул партиянын өзү аталышы жакшы нерсе. Өнүгүү деген бул кыргыз мамлекетибизди өнүктүрө алабыз го деп ойлойбуз биз. Талай саясатчыларды көргөнбүз. Шайлоо убагында келип кооз сөздөрдү сүйлөп, алдыга бир иш жасабай эле алдап кеткен учурлар көп болгон. Биздин азыр ушул өнүгүү партиясы сөз менен эмес, элге иш менен көрсөтүп атат.